Anoнимdүү алкоголиктердин күнүмдүк ойлонуулары. Бирдин айынын 14-тү. Күтүүлөрбү же талаптарбы? Башкалар эмне кылса да, кылбаса да, ага тиешеси жок, айыгып кетет деген ойду ар бир алкоголикке жеткириңиз. Ага бир гана шарт: Кудайга ишенип, үйүн таза кармоо. Күтүүлөр менен күрөшүү жолугушуулардагы көп тема. Өзүмдөн өнүгүүнү, жашоодон жакшы нерселерди күтүү же башкалардан жакшы мамиле күтүү туура эле нерсе. Кыйынчылыкка кабылган жерим менин күткөндөрүм талапка айланганда. Мен болгум келген нерсеге жетишпей калам жана жагдайлар мага жакпаган жолдор менен кетет. Анткени адамдар мени кээде капалантып коюшат. Бир гана суроо: мен муну менен эмне кылам? Өзүмдү өзүм аяп же ачууланып, өч алууга аракет кылып, же жаман абалды ого бетер курчутамбы? Же мен өзүмдүн башыма түшкөн башаламандыктарга жардам берүүчү Кудайдын күчүнө ишенемби? Мен андан эмнени үйрөнүшүм керектигин сураймбы? Мен жакшы билген нерселерди кыла беремби? Башкалар менен өз ишенимимди жана баталарымды бөлүшөмбү?